калыңды бербей коюп, ата-энесинин алдына барбай коюп, ала качып кетип калып, ушундай нерселерди жасагандан биз алысыраак болушубуз керек да. Калың берүү деле бул сый, ошол кыздын баркы, ошол кыздын кадыры, кыздын гана эмес, ошол ата-эненин да кадыры, ата-эненин да баркы болуп эсептелет. А эгерде калың берүүгө такыр мүмкүнчүлүгү жок болсо, мына ошондо барып колубузда жок, бирок булар бактылуу жашап кетиш үчүн уруксат бериңиздер деп, анда да кыйбаа кылып, ызаат кылып, урматтап, алдынан өтүп, алдына барып, алдына түшүү бул адамгерчилик болуп саналат да. Ал кезде тим эле калың алып келбесем кызымды бербейм деп туруп алгандык дагы бул жакшы эмес. Экинчи четинен мен сага мынча калың төлөп койгом, тур иш кыл, мен сага мынча калың берип койгом, мындай кыл деп, эгерде ушундай нерсеге чегерип туруп мамиле кыла турган болсок, анда ал адам баркталган жок. Калың берүү деген бул жубайлардын ортосунда бири-бирине сый, урмат гана, алардын ата-энесине урмат гана болуп эсептелет да. Ошондуктан урматтуу угармандар, эгерде калың маселеси сиздерди аябай түйшөлтүп, ойго салып жаткан болсо, дайыма жүрөгүбүздү ойлошубуз керек, жүрөгүбүздү угушубуз керек. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болуп жатса, калың берип коюу артык баш болбойт. Ал эми мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп атса, мына ошондо жөн гана сүйлөшүп, макулдашып, алдына түшсө болот деген ойдомун.